Алгач бир адамдан бир китеп долбоор башталганда аябагандай сан аркаганбыз. Айылдаштарга кабар берип, көп адамдарга кабар берип, жакында биз өтө сонун иш баштагантабыз, Кыргызстанга жайыла турган иш баштагантабыз деп. Анан китептерди оңой эмес да. Китептерди чогултуп баштаганда мисалы айылдан окуучулар чаналардын сүйрөп алышып, аттарына курчап алышып, үйлөрдү тыкылдатып жүрүштү. Китеп берип коюңуз, же каражат берип коюңуз, жакшынакай билим берүүчү борбор куралы деп атабыз депчи. Анан биз болсо Эрлан экөөбүз ушул баягыда айылга посылка салган чаар баштыктарды көтөрүп алып, шаарда баланча агабыздыкына, баланча эжебиздикине, биздин айылдын кулундары деп аларга барып кайрылып жүрдүк да. Анан ошентип бирөө 5тен китеп берет, бирөө каражат берет, ага китеп сатып аласың, ошентип жүрүп 2 күн, 3 күн катары менен чогулттук. Анан бир кезде ушундай курсагыбыз ачка, анан үшүп, ушу филармониянын капталына кетип баратып, анан Эрлан айтып атпайбы, Бакай байке, ушунчалык биз ушунчалык аракет кылып атабыз, бирок ушул китепканабыздан адамдар китеп окур бекен, долбоорубузду ишке ашаар бекен деп айтты да. Анан мен ошондо туруп, ушундай бир жараткандан бир эме келди, жакшы бир ой келди да. Эрлан, биз ушинтип китеп чогултуп кыйналалы, биз эле эмес, башка айылдагылар, бүтүндөй кыргыз эли ушундай китептин мээнетин түйшүгүн тарталы. Бирок ошол жерден эч ким окуган жок, бирок бир эле бала, ошол жерден бир эле бала, же бир эле кызбы, бир эле адам ошол жерден жакшы бир китеп окуп, ошондон жакшы окуядан таасир алып, жашоосу жакшы жакка өзгөрүп кете турган болсо, анда биз максатыбызга жеткен болобуз деп айткам да. Ошондо бир адамдан бир китепти ошентип баштаганбыз. Бирок Кудайга шүгүр, ошол нерсе себеп болуп азыр Кыргызстанда дээрлик 200гө жакындап баратат. Ошондой китеп борборлордон миңдеген окурмандар китеп окуп атышат. Жаштар, карылар, китептөө оянын артындагы китепкөй фестивалдар өтүп, жада калса бул бир эле адамдын эмес, бүтүндөй бир мамлекеттин тагдыры, бүтүндөй бир өлкөнүн тагдыры жакшы жакка өзгөрүп баратат деген нерсени айта алам да.